Geç kıldık da. Былтыркы жылы жалпы узундугу 14 километр болгон Союз кезинде иште бирок кумдун астында калган канал Баймурас айыл чарба кооперативи тарабынан казылып, бош жаткан жерлерге эгиндер эгилген. Азыр болсо кумду талак айдалган дарбыздар бышып сатууга чыгып калды. Эрте бышкандарынан гектарына 350 центнерден арбуз алып атабыз. Алдын жалап, талас, көлгө чейин жөнөттүк. Жакшы, иншалла, түшүмүз жакшы. Мына суус каналыбыз келип калды. Былтыркы караганда быйыл суус кенен болуп, түшүмүз да жакшы болду. Аллага шүгүр ушу. Эми мындан ары дагы кеңейтебиз, чоңойтобуз, дагы көбөйтөбүз деген үмүттөр болот. Эми Кудай кааласа дагы кененирээк айдайбыз, кененирээк кылабыз деп клиенттер да көнүп баштады. Ошо келип бул жака былтырлары бирин серин келди, быйыл Кудай буюрса массовый клиенттер келди. Жакшы. Баа да жакшы болду буюрса быйыл. Түшүм мол болгондугун мында өсүп турган дарбыздардан эле көрүүгө болот. Тыйкан менети кайтып, эгин талаадан эле талас жергесине сатып алып жүктөп жаткандар арбыган. Талас калып кетип отурук. Ар кандай 20дан 19тан 23гө чейин болуп калат. 18 болуп калат. Ар кандай баа өйдө ылдый боло берет. Көп 4-5 жылдан бери ташыйбыз. Ушу Асылбек байкенин өзү менен да иштешебиз көп жылдан бери. Көп жыл болуп калды иштешкенибизге. Жакшы, дарбыздары сонун. Жыл сайын тиккенде бышкан моментте 1-2 рейс, 3 рейс кылып кетебиз, Кудай буюрса. Ошо бул жылдан жылга өнүгүп атыр, токтогулда көп тигилип атыр, мурда аз болчу. Азыр мына Кудайга шүгүр, шамбы почти чүй бүткүнчөктү, бияк токтогул деле общий эле чыгып атат, бирдей эле чыгып атыр. Мурда шамалса бүткөндөн токтогул бир аз болуп, ошо менен токтоп калчу бияктар. Анан чүйдөн таштык жалаң. Азыр мына уже августтун этегине чейин боло тургандай да бияк. Кумду жерге дарбыз өстүргөн дыйкандар кеч күзгө чейин түшүм жыйноого ыңгайлуу кылып айдашкан. Анткени мындагы коондор күз мезгилине бышат. Ага чейин дарбыздар үзүлүп жатат. Эми багы көл басып неметкенден кийин бери саал кичине каралбай калган, неплановый жер болуп калган мамлекеттикичи. Анан эми моореки жаштар келип өздөрүнчө кооператив түзүп 3 жылдан бери. Кудайга шүгүр аябай сонун. Неме 14 километр немени тиги эски арыкты кастырыш өзү деле оңой эмес, кудайчылыгычы. Канча деген каражат кетет бул балдаргачы. Мына ошону неметип, кастыртып, сууну алып келип, мына до конца куюп койду этегине чейин. Абдан жакшы. Былтыркы караганда быйыл жакшы аябай эле. Былтыр суу кичине тартыш болгон, быйыл болсо мына суу кенен, балдардын дыйканчылыгы да жакшы. Белгилей кетсек, Баймурас айыл чарба кооперативи тарабынан Каражыгач айылындагы Нарын дарыясынын жээгинде жалпы 500 гектарга чейинки айдоо жерлер өздөштүрүлгөн. Нара Жапарова, Жанзак Нурдавлет уулу, Токтогул району.